Президент Садыр Жапаров өлкө көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата дипломатиялык миссияларын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Иш-чарага Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин элчиликтеринин жана эл аралык уюмдардын 50ден ашык жетекчилери катышты. Мамлекет башчы өлкө тарыхый тандоосун 1991-жылдын ошол оор күндөрүндө Советтер Союзу мамлекет катары жок болуу алдында турган кезде Кыргыз СССРнин жогорку советинин сессиясында Кыргызстан Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация тууралуу токтомду кабыл алуу менен өзүнүн эгемендүүлүгүн жана суверендүүлүгүн жарыялаганын баса белгиледи. Ошондон тартып Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Президент суверендүүлүк жана демократия жолун тандап алган Кыргызстандын эгемендик мезгил ичиндеги жетишкендиктерине токтолду. Албетте, оптималдуу өнүгүү моделин издеп, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Өйдө ылдый жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар кандай деңгээлде таасирин тийгизди. Ошол оор шарттарда Кыргызстан коомдогу пикир келишпестиктерди жеңе алды. Туруктуулукту, эл аралык ынтымакты, биримдикти жана толеранттуулукту камсыздоого жетишти. Садыр Жапаров Кыргызстан терроризмдин бардык көрүнүштөрүнө каршы күрөшүү маселелерине өзгөчө маани берерин баса белгиледи. Ушуга байланыштуу Кыргызстан эл аралык терроризмге жана экстремизмге, баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө, улуттар аралык уюшкан кылмыштуулукка, кибер кылмыштуулукка, мыйзамсыз миграцияга жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча эл аралык уюмдар жана башка мамлекеттер менен эки тараптуу жана көп тараптуу форматта кызматташат. Өлкөнүн келечегин аныктай турган өнүгүүгө жана эркин чөйрөнү калыптандырууга багытталган долбоорлор жана программалар ишке ашырылат. Дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу Кыргызстан үчүн жаратылышты коргоо, мөңгүлөрүн, токойлорун, өзөн сууларын сактап калуу азыркы мезгилдеги эң приоритеттүү багыттарынын бири. Жашыл экономиканы өнүктүрүү аны күндөлүк турмушта колдонуу мезгилдин талабы. Ушуга байланыштуу Нарын дарыясынын нугунда Камбарата биргесин, орто жана кичи КЭСтерди куруу жана ишке киргизүү долбоорлору менен бирге жашыл инвестициялык фонду түзүү Кыргыз өкмөтү үчүн жакынкы 1-2 жылдын аралыгындагы негизги иши болушу керектигин айтты. Ошондой эле бизнес үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү маселесине дагы токтолуп, бул багытта кардиналдуу экономикалык, фискалдык, транспорттук, логистикалык жана тышкы соода саясатын өнүктүрүү боюнча реформаларды ишке ашыруу башталганын кошумчалады. Ал эми жыйында тышкы иштер министри Руслан Казакбаев коронавирус пандемиясына байланыштуу кыйынчылыктарга карабастан көп тармактуу кызматташтык ыраттуу түрдө өнүгүп жаткандыгын билдирди. Кыргызстан мамлекеттик улуттук кызыкчылыктардын жетекчилик алуу менен тең салмактуу жана ыраттуу тышкы саясат жүргүзгөн ачык өлкө. Биз эки тараптуу жана көп тараптуу деңгээлде эл аралык милдеттенмелерибизди аткаруу курсун карманабыз. Конференциянын катышуучулары 30 жылдын аралыгында өлкөнү өнүктүрүү үчүн бир катар натыйжалуу долбоорлор ишке ашырылгандыгын белгилешти. Кытай эл Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу буларды айтты. За 30 лет независимости и за... Албетте, Кытай тарап кубанычта. 30 жыл аралыгында Кыргыз-Кытай кызматташтыгы дагы бекемделди. Акыркы жылдары биздин мамиле бир алкак, бир жол демилгесинин алкагында өнүгүп жатат. Бул жалпы эле Борбор Азия үчүн абдан жакшы долбоор. Мунун алгачкы жемиши жолдордун салынып жатканы. Мисалы Түндүк-Түштүк Атаандаш жолу, Бишкектин жолдору, ирригациялык системалар, Оштогу оорукананын курулушун белгилеп кетким келет. Центральной Азии это очень хороший проект. Элчилердин көпчүлүгү кыргыз тилинде сүйлөшүп, Кыргызстандын өнүгүшүнө тилектеш экендигин билдиришти. Алардын ичинен Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен буларга токтолду. Алгабай бер Кыргыз эл. Асатүктүн жолунда өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырын колунда. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Кыргызстан 165 мамлекет менен дипломатиялык мамилелерди түзгөн, 124 эл аралык уюмдун мүчөсү. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.